Кыргызстанда 211 миңден ашуун майыптыгы бар адам жашайт. Алар эч кимге көз каранды болбой жашоосу үчүн кандай шарттар керек? Билим алууга, иштөөгө, коомдук турмушка толук катышууга шарттар түзүлүшү керек. Администрациялык мекемелерге, коомдук жайларга өз алдынча жетүүгө мүмкүнчүлүгү болушу керек. Өзүн өркүндөтүүгө, искусство, илимдин жаңы багыттарын өздөштүрүп, спорт менен машыгууга, дарыланууга, эс алууга, үй бүлө куруп, өлкөнүн коомдук турмушуна аралашууга мүмкүнчүлүгү болууга тийиш. Тилекке каршы биздин мамлекетте майыптыгы бар адамдар көптөгөн тоскоолдуктарга кабылып келет. Ар бир майыптыгы бар адам эмне үчүн тоскоолдуктарга дуушар болот? Биринчиден, бул майыптыкка болгон көз караштар өзгөрүлүш керек. Экинчиден, айлана чөйрөнүн шарттын жоктугу. Үчүнчүдөн, майыптыгы бар адамдар үчүн мамлекеттик деңгээлде политиканын жетиштүү өзгөрүүлөрү жоктугунан, анан эле ошол эле учурда коомчулуктун майыптыкты түшүнүү боюнча анчалык деңгээлде маалыматтыгы жоктугунан кээ бир майыптыгы бар адамдар билим албай калып атат, кээ бир майыптыгы бар аялдар, мырзалар өз каалаган максатына жетпей калат. Кээ бир жаңы көчөлөрдүн бордюрлары жок. Биздин элдерибиз таякча менен баратканда билесиңер, азиз кишилер таякча менен базап кулап кетип атышат да, кулап кетип атат арыктарга. Ушул нерсени да мэрияга деле көп жазганбыз, кайрылганбыз. Маселе дале жакшы чечилбей келе жатат. Остановкадан троллейбус же автобус токтосо, ал өзүнүн номерин айтпайт. Таякча менен басып келген өз алдынча азиз киши ага отура албайт. Жандагы аялдамада турган кишилерден сураса, бул канчанчы троллейбус десе, бул темир троллейбус деп коюшат. Железный деп. Ушул өтө оор жүрөккө тиет да. Ушул мындай маселе бар. Мен чукул кызматты чакыра албаган бир кырдаалга тушугуп калдым. Же 112 номуруна СМС билдирүү жөнөтө албайм. Мындайда эмне кылуу керек? Дүрбөлөңгө түштүм. Эгерде жалгыз иштесем, бирөө жарымды да чакыра албайм. Өрт чоң болсо, эң жөнөкөй өрт өчүрүүчүлөрдү чакырууга мүмкүн эмес болмок. Бул өтө маанилүү көйгөй. Мындай маселеге көп дүлөйлөр кабылышат. Күн сайын бул сыяктуу окуялар болуп турат да. Мындай кырдаалды чагылдыруу керек. Ар кандай адамдардын стереотиптерине кабыл болуу. Бирок бизге ар дайым ар бир адамдардан айырмаланбайбыз деп тактап келишибиз, ар кимге далилдешибиз ошол көбүнчө кыйынчылык болот деп ойлойм. Бул багытта жагдайды өзгөртүү үчүн Кыргызстан 2019-жылы майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялаган. Бул конвенциянын негизги принциби жана өзөктүү идеясы бардык категориядагы майыптыгы бар адамдарга өз алдынча тиричилик кылууга, турмуштун ар кыл багыттарына жигердүү катышууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Калган ченемдердин бардыгы ушул өзөктүү идеяга негизделген. Адистердин айтымында конвенциянын ратификацияланышына 4 жылдын жүзү болсо да өзгөрүүлөр күткөндөгүдөй болбой келет. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын 2019-жылы ратификация кылган. 4 жыл бою Кыргызстанда тилекке каршы көз көрүнө өзгөртүүлөр болбой атат. Демек, толук кандуу майыптыгы бар адамдардын укуктары ишке ашпай келет. Майыптыгы бар аялдар эгерде кандайдыр бир сексуалдык зомбулукка же укук бузууларга кабылса, милицияга кайрылган учурда 2 эсе дискриминацияга кабылып, укук бузуу фактыларга да дуушар болушат да. Учурда жарандык коом бул кырдаалдан чыгуу үчүн майыптыгы бар адамдардын укуктары тууралуу конвенциянын факультативдик протоколун ратификациялоону сунуш кылууда. Майыптыгы бар адамдардын коомдук уюмдары 7 дубанда тегерек столдорду өткөрүп, бул демилгени бир ооздон колдоого алышты. Бул тууралуу Толкунбек Исаков Бишкекте өткөн тегерек стол учурунда өз пикирин бөлүштү. Негизгисинен болуп, ушул кырдаалдан чыгуу катары бир жол сунуш кылынып атат. Эң негизгиси факультативдик протоколду ратификация кылуу боюнча. Демек, конвенцияда көрсөтүлгөн укуктар бузулган учурда майыптыгы бар адамдар бүгүнкү күндө эч нерсе кыла албайт. Ошол бул маселени чечүү жолу катары факультативдик протокол ратификация кылсак деген сунуш кабыл алынды. Бүгүн дагы ал резолюция министрлик кабинетинин төрагасына жана жогорку кеңештин төрагасына багытталат. Негизгисинен факультативдик протокол ратификация болгондон кийин майыптыгы бар адамдар Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы комитетке кайрылганга укуктуу болот. Жеке менин жашоомду алсак, биз баары бир күнү ооруканага барабыз. Дарыгерлер биз менен сүйлөшкүсү келбей, биздин укуктар көп бузулат. Милицияга барганда деле ушундай абал. Алар бизди кабыл алууну каалабайт.
Документти кабыл алсак, анда жогорудагыдай окуяларда Бириккен Улуттар Уюмуна биздин укуктардын корголушу тууралуу кайрылмакпыз. Бул протоколду ратификациялоо маанилүү. Себеби биз жаңсоо котормолоруна муктажбыз. Чукул кызматты чакырууда көйгөйлөр бар. Бизге кулак салынышына жетишибиз керек. Үнүбүз угулушу зарыл. Укуктарыбыз корголушу үчүн бул протокол мүмкүнчүлүктөрдүн жана инструменттердин бири. Бүгүнкү турмушта Кыргызстан эгемендүүлүктө жашап атканына 30 жыл болду. Бирок биздин жарандарыбыз бүгүнкүгө чейин өзүн эгемендүү болуп, өз алдынча басып, иштеп, окуп, ошолорго өбөлгө түзүлө элек. Мен ойлойм, эгерде биз факультатив протоколду кабыл алсак, анда ушул адамдарга бир жакшы өбөлгө шарттар түзүлөт. Мисал менен келтирип айтсам, спорттук чечимде биз эл аралык сотко кайрылганга дагы мүмкүнчүлүгүбүз ачылат деп ойлойм. Майыптыгы бар адамдардын укуктарынын ишке ашуусу коомдун толук кандуу мүчөсү катары жашоосу үчүн көрүүчүлөр кандай салым кошо алат? Бул суроого биздин каармандар майыптык тууралуу түшүнүктүү пикирди өзгөртүү гана керек экенин белгилешти. Кайсы учурда эгерде биз жаап жашырбасак, эгерде биз тиешелүү учурда көрүп турсак, бир теңсиздикти айтып чыксак, Эмнеге чыгып алды көчөгө, үйдө эле отура бербейби деп, жок дегенде ой жүгүрүшүн өзгөртсө, бизге чоң жардам болмок.